Урматтуу кесиптештер, мына жогоруда бөлүнгөн боюнча жерине чыгасыңарда бүгүнкү күндө элдин арасындагы эң көйгөйлүү маселе болуп аткан мал урурлук боюнча кылмыштын бетин ачуу үчүн болгон тажрыйбаңарды жумшап, баардыгыңар кечке жумуш жасайсыңар. Кечкурун саат 19:00-дө бул жерде сбор кылабыз. Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнүн нөмөт бөлүмчөсүнө 2021 жылдын январ айында Өзгөн район Прогресс айылынын тургуну 1953 жылы туулган Абдезов Пайзилда аттуу жаран арыз менен кайрылган. Ал арызында өзүнүн жашап жаткан короосунан 2 баш кочкорун уурдап кеткендигин билдирген. Geçip geldi dağa hava dedi, pulumuz yok ile. 200 somluk oynayıp keteli dedi. Ana mali dedim ya, mataya gelsin 200 somluk oyna olgula. Devaran ki ben ona daraka varıp, malımı, koçkollarımı karadım, su verdim ona. Çıkıştı da bir öyle naraka basıp karavatkan. Al ben kıyalma gelmeptir da, oyma gelmeptir. Anan geldim, dedi, çıkıyor, bittiler mi, bitti mi, çıktılar dedim. Anam birisi geldi de 1000 son pul verip kaldı. Ben aytım bayağı pulumuz yoktu dedi ver dedi. Desem hava men mamile kılgan yokmun da o da kılgan yokmun dedi. Mal dedim de maydaladım da 8 son verdim 2 son alıp kaldım. Anam biri daha oturup kaldı. Bir köke keti verdi. Aran sağır men erte turdum. Tanatpaya geldim de tanatpaya gelip karasam ben görünmeyecek o kötü az koçkol görünüp kaldı. Adam girip hesapteşke tuğra geldi de. Anan hesapteşem neke yok. Anam bir yerden onun narağıma bastım yanam barasam baratam. Kultalı iş yağına neme yok. Talak dedim. Anan ben oyum ona çöpke giygende 2 katar yeme kaldılar. Zabar keltten et. Şu yerden aşırsaydık o şey teveleneyip kaldılar. Ara sırazla ben bularga bardım, kayrıldım. Şunda yükler. Koçkorda aldırıverdim. Ошол замат биз ыкчам тергөө тобу менен биргеликте окуя болгон жерге барганда кочкорлорун белгисиз атуулдар заборунан ашырып алып кеткендиги байкалган. Биз тергөөнүн атайын тапшырмасынын негизинде окуя болгон жерде сурамжылоо жүргүзгөн учурда уурлукка шектелген атуулдар авто унаа менен келген дөңгөлөктүн изин көргөнбүз. Ал из боюнча биз тиешелүү экспертизаларды жүргүзгөндө ал Жугул автоунаасына таандык болуп чыкты. Биз ошол айылда жергиликтүү ошол жерде туруктуу жашаган жарандар менен сүйлөшүп сурамжылоо жүргүзгөндө бизге номери белгисиз жашыл автоунаа такталып, ал автоунаалар боюнча иштеген учурда ошол эле кошуна айылдын тургундары 4-5 бала ошол автоунаада жүргөндүгү боюнча маалымат келип түшүп, алардын үстүнөн жүргүзгөн ыкчам иш аракеттин негизинде алардын кылмышы такталып, аларды кармап, тергөөгө өткөрүп, алар боюнча бир топ иш чаралар жүргүзүлдү. Алардын буга чейин дагы жасаган кылмыштары аныкталып, Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматына өткөрүп берилди. Sen gelip görüş hava dedi, mın çıkmay turup durun dedi. Çıkarttım dedi. Rahmat şunlarga. O vereme tavap geberdi de. Ta kasapka barıp satkan eken, kasap daha söyle eken de. Momentinde jetip alып kelip berişinde. Ben mına 10 жылдан beri şu ayılda ayıl baş bolup işlep kelatam. Bizde mal janды болгондугуна байланыштуу эл жайлоого чыкканда малдарды алып, мал менен чыгып, мал багып келгенден кийин 10 күн, 15 күн каралбай кетет. Урууларды каяктан табышыбызды билбей калабыз. Ошонун негизинде мен мына милиция кызматкерлери мал издөө боюнча кызматкерлер менен тыгыз иштешип 2 жыл мурун мал 30дай баш мал урдалган айылдан. Аны издеп табышып, жардам берип, аларды эл эгелерине кайтарылып бергенден кийин мына азыр быйылкы жылдары мал издөө боюнча бөлүмдү жоюп койгондугуна байланыштуу бизде азыр мал урурлукту табыш өтө кыйын болуп атат. Күнүгө элдер арызданып келип атат, мал жоголуп атат. Бул кызматкерлердин иши көп экен, мал урурлук жоюлуп кеткенден кийин булар өздөрүнүн иштери менен алек болуп, мал изделбей калып кетип атат. Ошондуктан сиздерден суранып кетет элек, ушул бөлүмдү кайта ордуна коюп берсеңиздер. Элдин көйгөйү ушул болуп атат. 2021 жылдын 8 ай ичинде Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнүн КЖБ'рине жалпысынан 45 мал урурлук кылмыш катталып, анын ичинен 20 кылмыштын бети ачылып, бүгүнкү күндө соттук кароого жөнөтүлүп, соттук териштирүү иштери жүрүп атат. Бул ички иштер бөлүмүнө эмне себептен келип калдыңыз? Кичине
кылмыш кылып койдум да, койгондун. Кайсы жерден, кайсы күнү, канча баш толук айтып берсеңиз? Дарыгер айыл өкмөтү. Жаңа айыл 6 ай айылдан. Канча баш мал урдадыңыз? Кой. 3 баш. Ушул ишке барышка эмне түрткү болду сизге? Кичине акча керек болуп калып, айла жоктон бардым. Кылган ишиме өкүнөм, кылганга. Сиз ошол койду бар экенин билчү белеңиз. Аны кандай кантип урдадыңыз? Кандай жагдайда, каерден урдадыңыз? Суу жолдон баратып эле көрүп калып, анан моюн бузуп урдаганга туура келди. Жайытта жүргөн же кородонбу? Кородон. Ачык жерде турган бекен же агылдында калмап турганбы? Кайсы малда күндүз же түн урдадыңыз? Түнү. Кайсы убактарда? 2-3 чамасында. Кайка алып бардыңыз анан кийин? Жалап. Саттыңыз да? Канчага саттыңыз ичине? 2.15, 1.7. Кайрылган жарандардын 20 жарандын мал жандыктары таладан жоголуп, ошол таладан кайра табылып, кайра өз ээлерине кайтарылып берилди. Бул мисалы жаз айларында мал жандыктарын айдап жайлоого көчүп, ошол жактан суу малдарын жайлоого жайып жиберип, анан ошо жайлоодон кайтканда топтоп, ошондо мал жандыгынын саны жетпей калып, эң көбү 3 айда, 2 айда 1 айлап жүрүп калат. Ошондой кеч кайрылып калып, бизге көйгөй жараткан эң биринчи кылмыштын изи сүйөлекти ачууга өтө жолтоо болуп жатат. Бул 2 ай, 3 айда кайрылган жарандарга ушу учурдан пайдаланып айта кетсем, мал жандыктарыңызды өз убагында, жоголгондо өз убагында милиция кызматкерлерине жана ушу райондук ички иштер бөлүмүнө кайрылсаңыздар, биздин баягы кылмыштын изи суу электи ачууга кичине болсо да жардам болот. Жана келтирилген чыгымды, башкача айтканда, ошо мал жандыктардын өзүн кайтарганга, жарандарга бизге өтө чоң салым болот эле. Ошондой эле жанагы жайлоодон кайткан көч малында, көчөлөрдө, талаларда жайылып жүргөн малдарыңыздарды күнүгө түгөлдөп турсаңыздар жакшы болот. 16-17 сентябрь күндөрү Ош областык ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматынын демилгеси менен Өзгөн районунун аймагында скотократ ыкчам операциясы жүргүзүлүүдө. Бул операциянын жүргүзүлүшү жерлерде эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мал уурулук кылмыш иши менен соттолуп, мөөнөтүн өтөп, эркиндикке чыккан жарандардын арасында профилактикалык иштерди жүргүзүп, ушу мал ташыган автоунаалар менен, автоунаалардын айдоочулары менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ар бир малдын айыл өкмөт тарабынан тактамалар жазылып берилүүсүн биз түшүндүрүү гана иштерин жүргүзүп жатабыз.